Биздин ушул демилгебизди колдоп келип, ушул жерде студенттер менен, биздин мугалимдер менен жолугушуп, убакытты алып келгениңиздер үчүн университеттин жалпы жамааттын атынан жана өзүмдүн атымдан чоң ыраазычылык билдирем. Жалал-Абад мамлекеттик университетинде алгач ирет Кытай ишканаларынын катышуусунда бош орундар жарманкеси уюштурулду. Иш-чара Жамбынын алдындагы Конфуций институту тарабынан өткөрүлүп, анын негизги максаты студенттерди иш менен камсыз кылуу болду. Жарманкеге 10дон ашуун Кытай компаниясынын өкүлдөрү келип, жаштарга ар кыл багыттар боюнча жумуш орундарын сунушташты. Бул жарманке Жамбыда биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Конфуций институтунда учурда 700-гө жакын студент билим алат. Алардын көпчүлүгү Кытай тилин өздөштүрүү менен катар келечектеги кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө кызыктар. Ошондуктан мындай форматтагы иш-чара студенттер үчүн да, иш берүүчүлөр үчүн да пайдалуу аянтча болду. Анан биз эми ошол ишканаларга ылайыктуу бардык адистиктерди бүгүнкү күндө даярдап жатабыз. Котормочуларды, Кытай тили боюнча адистерди, андан сырткары ошол техника багытындагы бардык адистерди, быйыл мына темир жол курулушуна жаңы талапкерлерди алып окута баштадык. Мына ошолорду булар кандай ишке орношсо болот, кайсы иштерге жайгашып иш алып барса болот, ошол боюнча бүгүн консультацияларды беришет. Анан бош орундарга иштейм дегендер жумушка алышат. Жалал-Абад мамлекеттик университети эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп келет. Буга чейин окуу жайдын студенттери Америка, Кытай, Германия сыяктуу өлкөлөргө барып тажрыйба алмашып келген. Бул жолку жарманкеде да студенттер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги ачылды. Буга чейин Кытайга барып келгем, академиялык мобилдүүлүк боюнча 1 семестр окуп келдим Сиань деген городунда. Азыркы ярмарка боюнча айтарым, бул китайский тилимди кайра өнүктүрүүгө жардам берет. Ошон үчүн бул жака келип, көп эле компаниялардын сунуштары жагып атат, буйруса барам. Жарманкеде иш берүүчүлөр бир гана Кытай тилин билген жаштарды издебестен, ар түрдүү адистиктер боюнча да сунуштарды беришти. Айрыкча тейлөө тармагы, соода, котормочулук, кеңсе иши жана өндүрүш багытындагы орундар студенттердин кызыгуусун жаратты. Бизге азыркы керек болуп аткан кесиптеги адистер, булар жөнөкөй администрациядан баштап туруп, администрирование, гостиничный администрирование, ресторанный администрирование, менеджер, админ сыяктуулар, официанттар, бухгалтер, анан кийин юрист, күчтүү юристтер керек болот. Белгилей кетсек, акыркы жылдары эмгек рыногунда суроо талап жаратып жаткан бир катар жаңы адистиктер Жалал-Абад мамлекеттик университетинде 2025-2026 окуу жылына карата ачылган. Алардын катарында туризм, мейманкана иши, агрономия жана башка багыттар бар. Бул болсо окуу жайдын заман талабына ылайык адистерди даярдоого умтулуп жатканын көрсөтөт.